Мурасордон 11-ге 10 болгон ушул кирпичтен салынган үй сатылат. Жакшы жери мектеп бала бакчасына жакын жерде. Мурасордон центринде жайгашкан. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Эсин номери видеонун жүрүшүндө экранда описанияда жазылып турат. Үй Бишкек шаары 1-Май району Мурасордо конушунда жайгашкан. Сиздер бул жайга келүү үчүн Балдай гвардия менен түндүк тарайга келесиздер. Объездной менен кесилишти, та түндүк тарайга жүрсөңүздөр. Озердин батыш тарабына жүрсөңүздөр. Мурасордо конушу. Мектеп тарапка келесиздер. Негизги көчө менен. Мектеп бул жерде. Туш тарабында Албарака дүкөн. Албарака дүкөндөн өтүп эле туугандар кирсеңиздер, 7-көчөдө сатылуучу үй жайгашкан. Бул негизги көчөнүн кийинки эле көчө болуп калат туугандар. Бул сатылуучу үйүбүздүн көчө тарабы. Берек Мурасордо 7-көчө 12-үй болуп калат туугандар. Участогунун аянты 4 соток. Түштүк чеграмдакы бул жактан. Түндүк чеграсы бул эме бүткөн жерге чейин болуп калат. Электр энергиясы бар туугандар, суусу бар. Септик орнотулган. Анан сиздер бул жагдан Албаракат дүкөн жак менен мындан кирсеңиздер деле болот. И бул жерден үйдөн кийин эле бул жерден да мындан кирсеңиздер болот. Мектеп бул жерде эле мамлекеттик мектеп. Мамлекеттик бала бакчада уже бүттөйүн деп калган учуру. Балдарыңыздарды бала бакчага, мектепке жөө эле бат эле алып келсеңиздер болот туугандар. Андан ары бул короосу, бул жерде узун турасы 11-ге 10 болгон үй, стенасы кирпич, 2-нчи этажын туугандар жарым кирпич урулган, 6000 кирпичи. Дагы 7000 кирпич менен эле 2-нчи этажы бүтөт экен. Этаждын ортосуна плита орнотулган туугандар. Этаждын ортосуна плита орнотулган. Так, бул 11-ге 10 болгон үйүбүздүн көрүнүшү. Үйдүн каптал жанында бул жакта бош жери. Алды тарабында ушунча дагы бош жери, дагы кошумча курулуш кыласыздарбы, навес кыласыздарбы, башка кыласыздарбы. Документи кызыл китеби бар. Эми сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Негизи кирүүчү эшик. Азыркы учурда бул үй туугандар швейный цех катары колдонулат экен. Киргенде ушундай бир холл дейбизби, чоң комната. Түштүк тараптан терезе, кондиционер, полдору ламинат көрүп турасыздар, ремонт жана ошондой эле. Бул жерден 2-нчи этажга чыгып кетүү тепкичтин орду. Анан бул жагында зал. Этаждын ортосу плита менен бөлүнгөн. Ошондо 1-нчи этаж чоң зал менен бул жакта бир чоң бөлмө. 2-нчи этаж жалаң спальня бөлмөлөр болуу планы болгон экен туугандар. Анан кире бериштен прихожкадан сол тараптагы эшикке кирсеңиздер. Бул жер негизи боюнча террасага караш алынган. Азыркы учурда ушундай үтүк эме кылган бөлмө катары колдонулат туугандар. Андан ары бери карай жүрөбүз. Бул жагында отоплениянын котел үчүн расчет алынган ушундай жайы. Үйдүн түндүк тарабынан көрүнүшү бул жагында деле чеграга чейин кенен эле аралык бар экен. Үйдүн сейсмопояс колонналары куюлган туугандар. Жана ошондой эле эң эле батыш чеграсы бул сеткага чейин туугандар. Бул жакта дагы үйгө чейин ушунча аралык бар. Бул үйдүн баасы $70,000 сурап атыптыр. Да реальный клиенттер менен сурлашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Эсинин номери экранда описанияда жазылып турат туугандар. Лайктан басыңыздар. Мурасордон излеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.